Чеңгел дегенди түшүнбөйт. Кыргыздын жарымы түшүнбөйт, мне кажется. Ооба. Кис дегенди түшүнөт. Чеңгел деген кис. Ооба, кыргыздардын кыргызчасынан орусчасын батыраак түшүнүп, дарыгерди таң калтырган учурлары көп эле болот. Өз кесибин өзгөчө баалаган Акбар Маматович Жороев пациенттердин үзүлгөн жерин улап, жыртылган, айрылган жерин жамоо менен калкына кызмат кылган Борбордогу чебер микрохирург. Ата аламга тааныган илимпоз, медицина илимдеринин доктору, профессор маркум Муса Матеевдин окуучусу болгонуна сыймыктануу менен устатынын ишин улантууда. Азыркы учурда Муса Аспековичтин методикасы боюнча өзүнүн ыкмасы менен тапкан ыкмасы менен 2007-жылы ойлоп тапкан пересадка лучевого лоскута. Бул методиканы дүйнөдө бардык өлкөлөрү кенен колдонот. Анын жолун улап биз азыр ушул моментте жасап келебиз. Профессор Муса Матеев тасыккан адис тажрыйбалуу илимпоз катары жаңы илимий хирургиялык ыкмаларды тапкан. Профессордон билим алган окуучулары учурда анын жолун улантышууда. Акбар Жороев күнүнө ондогон операцияларды жасоодо. Хирург болуш үчүн мединституту бүткөндөн кийин азыр өзүн кетинип жаткан Улуттук госпиталдын хирургия кафедрасына тапшырган. Ошол жерде микрохирургия, чеңгел хирургиясы деп коет. Пластика хирургиясы жана чеңгел хирургиясы деген ушундай чоң бөлүмдү ичине камтыган бөлүм да биздин бөлүм. Ал жерде бизге жанагы кол үзүлүп калган, бут үзүлүп калган көбүнчө ошондой травмалар келип түшөт. Суткасында 20 пациентке чейин түшөт. 10дой где-то жатып ошол жерде операция болсо амбулаторлук деп коет. Жардам көрсөтүп, тигип кесилген жерлерин тигилип амбулаторно үйүнө жиберген учурлар. Мына ушундай болчокто мыкты адистерди даярдоо үчүн 200дөн ашык илимий иштердин автору профессор Муса Матеев эң ириде тартипти катуу талап кылганын окуучулары да, жубайы да бир оозунан айтышат. Коллегам очень хорошо относился, обучал всех. Кесиптештерине абдан жакшы мамиле кылган, баарын үйрөткөн, бирок биринчи орунга ага тартип турган, кечикпеш керек. Кечиккендерди жазалачу, кечиккендери ага көпкө жолай алышчу эмес. Дайыма студенттерин көрүп үйрөнсүн деп операциясына чакырчу. Анын окуучуларынан Султан, Акбар, Жазгүл, Канышай, Максут, Эдил өңдүү окуучулары азыр абдан жакшы хирургтар. Хирургияда эң биринчи бул тартип, дисциплина болуп эсептелгендиктен, ошол агайыбыздан үйрөнгөн ошол принциптер, агайыбыздын бизде ошо калыптандырган ошол тарбиясы азыркы күндө бизге ошо чоң мындай жардамын тийгизип атат деп ишеничүү айта алам да. Хирургдун айтуусунда операция учурундагы эң коркунучтуу абал кандын токтобой калышы. Кан көп кетип калганда ал канды кайра куюп жетишкенче бейтапты жогото алышыбыз мүмкүн. Эң ошол хирургдардын корконубуз основном анан кровотечение. Андан кийинки эми операциядан кийинки осложнениялер деп коет. Жараат ириңдеп калып, аларды оңдоп түзөп кетип дарыласак болот. Акбар Жороев өзүн окуткан профессор Муса Матеевдин клиникасында жана Улуттук госпиталда колу жеңил микрохирург. Мындан сырткары иштесе ичкен ашын жерге койгон дарыгер, болочок кесиптештерин окуткан медакадемиянын мугалими. Студенттер бизге келет, хирургия окуган үчүн, биз хирургический корпуста болгон үчүн ал жерден кетпейбиз, иштеген жерибизге эле студенттерибиз келет, ошол жерде операцияларга алып келип, перевязкаларды көрсөтүп, хирургиянын баштапкы ошо пропедистик хирургия деп коебуз, ошолорго үйрөтөбүз, ошол сабагынан да берем. Акбар Жороев көптөгөн жарандарыбызга устатынан кем эмес, кынтыксыз операцияларды жасады. Колун, бутун, манжаларын, кулагын, эгин, же дагы бир жабыркаган денесинин калыбына келгенин көргөн пациент бул керемет деп кубанганын, алкоосундукту, табигатынан жөнөкөй адиске бул кадыресе көрүнүш, калыбынан жазбай улам сүйгөн кесибинин түйшүгү менен алектене берет. Калия Карибекова, Жумабек Ногоев, Таңкы коңгуроо программасына.